жигиттер оңолгула, ойлоңгула. Мисалы көчөгө чыгып түнкү 12-че жүрөсүң, саңап жүрөсүң, көчөдө жүрөсүң, ар кандай нерселерди кылып жүрөсүң. Үйгө бекерчи бир мырза теректин кереги жок да. Бир труба темир болуп калба сен ал жерде. Үйүңдө бир туугандарыңа да жакпайсың, бекерчи боло турган болсоң. Жалкоо болбо, бекерчи болбо. Телефондон пайда жок. Көчөгө чыктыңбы, дароо үйгө бир нерсе алып келгенди ойлон. Көчөгө чыктыңбы, жок дегенде 4 нан, бир дарус көтөрө кел. 2 килограмм эт көтөрө кел. Ата-энеңе бир нерсе ала кел көчөдөн. Ошондо береке кирет үйгө. Сен маны бербейсиң, деп намбы ушундай уят нерсе, сен азыртан үйрөнөсүң. Аталар, силер балдарыңарга үйрөткүлө. Балам, көчөгө чыктыңбы, өзүң иште, таап аракет кыл. Үйгө бир нерсе алып келгендин аракетин кыл. Бекер жүрбө балам. Ошентип аталар дагы балдарга тарбия бериш керек. Кирген журда магазинге кирип, кээде балам сен төлөп коесуңбу деп баланы чоңоюп жатканын баланын өздүгө сездире билиш керек ата-эне. Баягы жаш бала бойдон атам бар, атамдын акчасы бар деген системадан чыгарыш керек ата өзү. Болбосо кыйын болуп калат кийин. Байлардын бирөөсү айтат. Атамдын эң чоң кылган мен үчүн жакшылыгы мага акча бербегени дейт да. Себеби мен баары сокто өзүм кылдым дейт да. Ошондой экен, урматтуу аталар, балдарга тарбия бергенде ушул нерсени эске алгыла. Балдар жөн жүрбөгүлө, бекер болбогула, бекерчи болбогула. Бекерчиден Кудай безер. Бекерчиден эли безер. Бекерчинин эч кимге пайдасы жок. Бекер жүрбөгүлө. Үйгө көчөгө чыкканың сайын бир нерсе алып кел үйүңө.